Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн болсо биз абдан таланттуу, абдан сулуу, жубай, меримдүү эне дегендей Калипа Таштановай айым менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Күндүн ысыгында, жайдын так ортосунда жолугуп отурабыз. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Жай мезгил кандай өтүп жатат? Ысыбай, кыйналбай жакшы өтүп жатабы? Жок, Кудайга шүгүр. Ошол күнгө дагы дайым берип атканына да таң атып. Жакшы баары. Чыгармачылыктан алысыраак жерде иштейт экенсиз. Экинчи жумушуңуз дейбизби же эң негизги жумушуңуз дейбизби? Эң негизги жумушум дейм. Ошол жумуш менен башка бир тармак болгондон кийин бойлойм. Туруктуу бир күлдүрүк. За кадрам айтып калбадыңызбы мындай бизде чыгармачылыкта анча бааланбайт депчи? Же өзүңүз эле чыгармачылыкка анча жакын эмессиз, ушундай туруктуу, өзүнүн графиги бар жумуштар жагабы сизге? Мүмкүн өзүмө да ошол графиги болуп, бир туруктуу иш болгонго может өзүмө жан дүйнөмө жакын болуп аткандыр. Анан бирок экинчиден дагы көп эле менден башка актрисалар бар, актерлор бар, аябай күчтүү, аябай ушунча такшалган, тажрыйбалуучу. Бирок алардын деле көбүн эсе эмесин, ишин, көбүн эсе талантын көрө албайбыз, анткени спектакльге эч ким барбай калды азыркы күндөчү. Барчыбыз бааланбайт. Мурун бизди бала бакчадан алып барчу. Мектептен андам алып барчу. Азыр болсо бала бакчадан да алып барбайт, мектептен да алып барбайт экен да. Ошол себептен бул жаат актер, актрисалардын эмгеги, алардын таланты жаштарга жетип атат, баягы чоңоюп келаткан буунгачы. Анан ошол себептен го дейм калып атат баягы. Анан үй бүлөнү багыш керек да аларга делечи. Ошон үчүн өтө өкүнүчтүү болот. Мен өзүм го мейли кесибим, мен актер, актриса эмесмин. Ал кесипке окуп, жан дүйнөсүн берилген актер, актрисаларга боорум ооруйт. Анткени спектакльдерди коюшат, канча эмгектенишет, ошо жан дүйнөсүн берилип, ролду чыгарып берейин деп ойношот. Алганы баягы бир айлык акчасы, бир ай күткөн акчасын алар көп болсо бир 2 күндө, бир күндө түгөтүп коюшат да. Чыгармачылыктын сазы ушунчалык терең дейт го. Бир ошол чыгармачылыкка кеткенден кийин оңой менен чыга албайсың, башка жумушта иштей албайсың дейт да. Мисалы үчүн айтайын дегеним, сизди азыр эл таанып калды, көчөдө тааныйт, кайсыл жерге барсаңыз анан ошол нерсе дагы сизди мындай чыгармачылыкка тартып кете албаптыр дейт толугу менен. Ооба, жакшы эле эме кылат, азыркыга чейин колдоп чакырышат, бирок мен дагы мен деле баягы 18 жашта кыздай болуп өмүр бою жүрө албайм. Баары бир карыйбыз, сулуулук деле кетет, ден соолук деле кетет экенин. Ошондуктан бала чакаң, үй бүлөң болгондон кийин баягы өзүңдү кичине аяп баштайт экенсиң, анткени үй бүлөң үчүн аяйсың, келечекте балдарың үчүнчү, анткени бүгүн туталанып ошентип тияка жылынып, бияка жылынып баргандан кийин эртең өзүңдүн ден соолугуң жок, уже эч ким кереги жок болуп каласың. Эл албетте колдойт. Бир көп эле мен угасы акча сурап калышат, актер, актрисаларчы, ооруп, ушунда ооруп атат, эл ушинтип койгулачы, ушунда элге сиңген эмгегилигиндардын мындай актер, актриса деп калганда жүрөгүм ооруйт да. Эмнеге биз ушуларды ушунча акыбалга жеткирип бактай албайт экенбиз депчи. Убагында өзүлөр ошол нерсеге баягы күнү түнү иштеп, ден соолугуна дагы чыгармачылыктын сазына кирип кеткенден кийин деп атасыз да. Маекке чакырганда айтып калбадыңызбы эме депчи, мындай окшош эле суроолордон тажадым дегениңиз малчы. Анан биз деле журналисттер же кошулат болуш керек, менин кесиптештерим деле мындай келген каарманың ачылып, чын жүрөктөн суроолоруңа жооп берсе депчи. Анан бизде ушундай нерсе бар да, келген коногубуз мындай ачык суроо берсең, жооп бериштен кетенчиктеп мындай жымсалдап эле жооп берип коюшат да. Анан же ачык жооп берип алгандан кийин монтаж учурунда чалат, ушул сөздү алып эле койгулачы, ата энем бар, жолдошум бар дегендейчи. Анан сиз маек учурунда кандайсыз? Баардык суроолорго ачык эле жооп бере аласызбы? Негизи буга чейин деле. Мен башында үй бүлөгө тийиштүү суроолорго мен башынан айтам да, үй бүлөмө, балдарыма киришпесин депчи, суроо бербесин, анан мен ачык эле жооп бербей коем депчи. Жымсалдабайм да, жөн эле жооп берип коем депчи. Анткени алардын жашоосу башка да, анан мен аларды өзүмдүн баягы чыгармачылык эмеге сүйрөп киргизгенге укугум жок да. Аларды ачык айкын мындай кенен кесир жүргүсү келет. Ошол эле бир туугандарым, ошол жолдошум, балдарымчы. Анан мен өмүр бою эле айта албайм да, мынтип бир эмеде тикеден тике туруп жүрөм депчи, баягы күнөөсү жок, аппак сүттөй жүрөм депчи. Мен да кээ бир жерде мүмкүн артка кетенчиктейм, бир жерден бир күнөө кетиришим мүмкүн. Ошол маалда баарына чексиз эмнелерге баарына
мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Кандай жакшы сөз айтса да ошондой маалда тез жаман сөздөрдү тийиши мүмкүн. Ошол учурда мен эртең билбейм кандай каерден тайсалдап калышы мүмкүн. Ошол алдын ала аларды мындай коргогон эмеде үмүттө кылып атам да. Эртең менди жаман сөз ээрчисе да мени ээрчисин, аны мен көтөрөм. Бирок балдары, мен бир тууган ата энем, бир туугандарым көтөрүүгө милдеттүү эмес. Алардын жан дүйнөсү башка да, алар башка бир эмеде жашоодо жашап да, ошентсе. Ошондой сөздөр айтылдыбы буга чейин? Сиз алар көтөрө албагыдай, бирок сиз дагы мындай эми чыдадыңыз да, сиз ушул чыгармачылыкта жүргөндөн кийин азайтып атпайсызбы? Мындай мен көтөрүшүм мүмкүн, жакындарым көтөрө албай калышы мүмкүн деп ошондой сөздөр айтылдыбы? Ээрчидиби актыңызда? Башында биринчи ошо чыгармачылыкка аттанганда оор тасмадан баштаптыр. Мен анда билбейм, өзүм биринчи тушоом кесилгенде эле ошо кумар тасмасынан ачык. Эми ачык дегенде эле баары ойлошот, ой, ал съемкада ал жөн эле мынтип үст түртөн эле көрсөтүп коет, монтаждалып көрсөтөт. Деги эле жашоодо андай болгон жок да, тасма тартылып аткандачы. Анан айелдерден, комментарийлерден ушундай сөздөрдү окудум. Аны ар бирине мен айтып отурбайм да, ал жөн эле кино, мен кийимчен жаткам, аерде мен эмес болчу, дублерша болчу депчи. Мен ордума башка кыздар жаткырып коет да, аларга көбүрөөк акча төлөп турчу. Мен баш тарткан күндө аларды алып келет да. Анан ошол маалда мунун ата энеси жокпу, эмнеге кой деп койбойт, бир туугандар жок, кой деп койбой, күйөөсү жокпу, күйөөсү эмне деди экен, анан ушинтип жүрсө күйөөсү кызганат, анан сабайт мынтет. Ошондой сөздөрдү сүйлөп, комментарийлерди окуп калат. Окуп калганда аларга албетте катуу тиет. Сиз менен маекти макулдашкандан кийин, маекке келатканда менде бир мындай тынчсыздануу болду да, абдан талапты катуу койгон, мындай ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле кылган айым окшойт деп келдим да. Балким сиз учурда жан дүйнөңүздө бир тынчсыздануу абалы болуп атабы, анткени баягы психологияда айтылат экен, мындай энергетика менен сезилет депчи. Жок, ал эмнеден мен ар бир интервьюдан эмнеден корком, ал тынчсыздануу, анткени кээ бир журналисттер бар, бир нерсени сүйлөшөсүң келишим кылып, бирок по факту келгенде башка суроолор берип коет да. Мен ошондой журналисттерди көргөм. Анан алардан мындай корком, чын элечи, анткени даже мындай кандай десем, даже коркуудан эмес, мындай кичине даяр болгонго аракет кылайын дейм да. Кандай суроо берип коет бул экен деп, анткени билбейм да адамдын оюнда. Ошол учурда жок, мен интервью бере албайм деп туруп кеткен учуруңуз болгон эмеспи? Адам көңүлүн карайсызбы? Жок, аны карайм албетте, ошончо убакытын бөлүп атат, эмгек кылып атат, анан ошол аркасы менен эмне алайын деп атат деп мен өзүм изденем да. Ошону кандай берсем экен, буга да жан дүйнөсүн шагын сындырбай, өзүмдүн дагы аброюма шек келтирбей, кантип бир жумсалдап кетсем экен дейм, бирок айла жок. Кээ бирде кандай эме болсо ошондой кылып жооп берип коем, анткени кийин өзү ойлоноор дейм. Мага да бир сабак болоор деп. Айла жоктон баягы актерский мен салып ойноп берип айтып эме кылып коесуң. Жумуш дейм баарында ошол эмгеги. Сиздин сүрөттөрүңүздү, видеолоруңузду, жүзүңүз абдан сулуу, бул талашсыз, бирок баягы сүрөт видеолоруңузду көргөндө мындай муңайган жүздү көрөм да мен ар дайымчы. Башкалар деле ушундай нерсени айтышабы? Көп айтат, анткени эми мындай айтканда көбү жаш көрүнөсүң дейт, бирок жаш көрүнгөнүм менен менин курактуу эмелер жашоонун бир жакшы бир эмесин, бир бөлүгүн көрүп, ошол эрезеге жетип атышат да. Мен дагы ошон үчүн ошондой жаш көрүнгөнүм менен, бирок менин балам чоңоюп калды. Ал азыр тамаштыкка келин алып келейинби азыр депчи, анан атасы күлүп калат, апаң жап-жаш турса сен каяктан келин аласың депчи, кое тур депчи. Анан анысы кандай баягы жашоодо көргөн нерселерди, жаман жакшы өйдө төмөндө көргөндө ошол баары жан дүйнөм баары да ушу көзүңөн чыгып калат экен да. Көзүңөн чыгып калат, канчалык сен күлүп жайнаба. Бирок бирөөлөр урушуп метип атса дагы күлүп унчукпайсың. Жаш болсо ал сразу алып учуп, башкача бир эмоциясын көрсөтөт. Меники мүмкүн ошондон эле билинип калат, мындай деп башымды ийкеп коем, мындай. Чындыгында келин алууга даярсызбы? Эми Кудай буйрса, маңдайга жазганы да, билбейм, балам алып келем десе эле 18-ге, азыр 17-де, 18-ге чыганда алып келейм деп анан күлүп калам. Мен Кудай маңдайын кандай жазса ошондой эле кабыл алам, анын баарын колдойм. Балам кандай
өзгөчө эркек бала чоңоюп эр жетип калганда аял киши мындай өзүнүн кийингенин, баскан турганын, сүйлөгөнүн абдан мындай көзөмөлдөп калат дейт да, ошондой болобу? Ошол себептен болуш керек. Мен да мындай ар бир сүйлөгөнүмдү, берген интервьюмдү да мындай кылдаттык менен ойлонуп берем. Анткени ошонун баарын балам көрөт. Ал мындай айтпаса да жүзүнөн көрүнүп калат. Мен үйгө келип тамак жасап бирдеке болуп калгандан анан кабагым бүркөкмө болуп калса, баягы атаңдай эле да. Бирок папам тамашлап айтып эмчи, балаң антпейт экен да, мындай Характер болсо да, мүнөзү. Кабагым бүркөп отуруп калат, эмне болду деп ойлойм, мынтип тамашлап ары бери эмне кылсам да айтпайт да. Анан бир күнү мен унутуп калгандан айтат да, билесиз, мен ошондой кабагым бүркөндү, ошондой сиз эметиптерсиз, анан антип кылбаңыз да деп мен болуп калган. Анан бала ошо чоңойгондо балаңа да кызыңа да бир башкача эме болуп, мен ата энем айтып калса күлчүмүн. Балам бала болгондо билесиң, ар бир баланын көзүн карап, алардын мындай ойноп каласың депчи, алардын көз карашын ар бир балаң ар башка депчи, анысыканда чын эле ошентип калат экенсиң. Аны менен мен курс болуп мындай өтө мындай башка эмоциям көрсөтпөй бир калыпта болсом, кызыма андай башкача кылышым керек. Кызыма өзүнчө алып эркелетишим керек да, мындай эки башка болуп турат экен да. Төрөп коюш оңой эле, бирок эне болуш абдан чоң жоопкерчилик дейт. Ошол нерсени кайсыл учурда сездиңиз? Балдарыңыз чоңоюп калгандабы же төрөгөндө эле ошол нерсени сездиңизби? Жок, төрөгөндө эле ар бир ошол эле кайненемди, ошол өзүмдүн апамды, жеңелеримди, эжелеримди баарын сезип, алар менен урушуп, бир кандай түшүнбөстүктөрдүн баарын деги эле бир аял затына ушундай боорумору да. Ар бирине бир кандай бир көңүлүн калтырып, бир убакта көңүлүмө тийген сөздөр сүйлөгөндүгүм үчүн ыйлап, аябай өзүмө ыза болгом. Эмнеге ушунча адамзат ушу дүйнөгө адамды алып келип атса, ушундай сөөгүнөн жаралып атса, канынан жаралып аткан адам, аял затын кантип сыйлабайбыз? Биз бири-бирибизди сыйлашыбыз керек, бири-бирибизди колдошубуз керек. Анткени биз бири-бирибизди түшүнөбүз, а башкалар түшүнбөйт. Алардан түшүн деп талап да кылбашыбыз керек. Аял затынан биз талап кылбай эле түшүнүшүбүз керек экен да, баскан турган эле көзүнөн элечи. Турмушка тие элек болсо деле аны карап, эртеби кеч баары бир турмуш курат, эне болот, азыркы кыял жоорун көтөрүп коелу деп ушундай мамиле кылышыбыз керек экен да. Турмуш алдыда деп анын баарын көрөт деп. Калп эже азыр эле айтпадым, менин каналым айымдарга арналгандыктан ошол аялдар кызыккан суроолорго, балким сизди угуп жатып эле, сиздин турмушуңузду угуп жатып өздөрүнө кеңеш алышы мүмкүн да, сиздин айткан сөздөрүңүздөн. Анан мындай ар бир эле үй бүлөдө аял менен эркектин ортосунда мамиледеги кризис болот экен да. Сиз ошондой учурга туш болдуңузбу? Анан ошол учурга туш болсоңуз, сиз андан кантип чыгып кеттиңиз? Албетте ар бир үй бүлөдө болот андай кризис. Анткени айтат го, бир 5 жылдык, 7 жылдык, анан кийин 10 жылдык деп кризистер бар экен. Ал эмнеден келип чыгат экен? Анткени баягы мурун ээрчишип жүргөн кыз жигит жок. Анткени силерде дагы бир жоопкерчилик кошулду, ата эне дегенчи. Ал жоопкерчиликти да көтөрө билиш керек экен. Ал жоопкерчиликти кошо сен баягы аялы, жубайы болуп, ошол да ролду да мындай өзүң алып кетишиң керек экен. Ошонун баарын камтып алыш аял затына да, эркек кишиге да өтө оор экен. Анткени бизде айтып атам, мурун эле айткам, ушундай интервью берген, бизде жок институт, даярдоо институту жок да. Мурун андайларды универден же мектептен даярдашчы экен да. Мен мектепте окуп атканда даярдачы тамак кантип жасалыш керек, кийимдер кантип баягы жетишпей аткан жерин тегип, крайт этип деп коет баягы. Ошонун баарын үйрөтчү, аял затына тиешелүү нерселердичи. Эркек балдарга, эркек кишиге тиешелүү нерселерди үйрөтчү. Азыркы учурда андайлар жок да. Жанагысы ошол эле баягы дааратканы барган нерсени үйрөтпөйт, кичикейин бала бакчадан баштапчы, кыздарга да. Анан ошол кризисти биз ар ким өзүн изденип, өзүнөн баягы бирөөнү күнөөлөгөндө баягы 3 колуң өзүңдө урсат деп чын эле айтат экен. Өзүңдөн издешиң керек экен. Анткени биз өзүбүздө баягы эч нерсе жок калгандай, ошону башка бирөөдөн издеп жаман күнөөлөп. Ал өзүбүздү изденип эле өзүбүздөн тапсак ошол нерсени, башка бирөөгө дагы убактың жок болот. Анын болгон кемчиликтерин карапчы. Бирок мен ата энем айткандай, бир тууганың да болобу, жолдошуңдун баягы аял күйөөсү ортосунда бириңердин жаман жагыңарды эмес, жакшы жагыңарды чыгарганга аракет кылгыла депчи. Анткени жаман жагын ал сырттан душманда чыгарганга шашышат депчи. А силер тескерисинче жакшы жагын чыгарганга аракет кылгыла депчи. Чын эле баягы күзгүдөй болупчу. Ал жакшы нерсени кылып атса, кантип жаман нерсе кылгың келет да, ошо күйөөң эле
же сиз деле аял деле эртең туруп алып тамагын даярдап бүт кийимин тазалап аны айттырбай эле кылып атса күйөөсү кантип жаман сөз сүйлөсүнчү. Сиз өзүңүздү өзүңүз таанып бүт алдыңызбы? Жок. Изденүүдөс. Таанып бүт элекмин. Мен изденем дайыма, анткени күндө жашоо ар кандай болот экен. Мынакей мен ойлогом өмүр бою ата энем кучагында эле эркек кыз болот экен депчи. Бирок атам өтүп кеткенден кийин мени апам баарыбыздын мойнубузга жоопкерчилик болуп эме болуп калат. Аны дагы апаңды дагы башка бир баладай болуп карап калат экенсиң да. Баягы мурункудай апаң эмес болуп калат экен. Анткени анын жубайы жолдошу жанында жүргөндө апалык эмеси күчөп турчу экен. Анткени аны атам берчү экен, ал күч кубат дечи. Колдону. Атам жок болгондо апамда андай колдо жок болуп баарыбыздын көзүбүздү карап калды. Ага орусча айтканда подстраиваешься, да, көңүлүн оорута албайын, эме кылам. Ошондо дагы сага да бир жардам керек, бир моралдык жактан. Ошону да алганга да аракет кыласың, бирок апаң өзү моралдык жактан эмеге муктаж болуп атса, кантип ошону ала аласың? Унчукпай өзүң. Сиз ошондой кимден ошол нерселерди кимден толуктап атасыз? Мен көбүнчө өзүмөн өзүм калып сейилдеп көп жүргөн жакшы көрөм. Троллейбус, маршруткаларга түшөм, наушникти кийем, жолбос өзүм жалгыз чыгып китеп окуп же жаратылышка чыкканга аракет кылам да. Бирок балдарым кичик балам кичик болгон үчүн көп чыкпай калдым. Азыр эрте туруп алып эле ошо жумушка троллейбус, автобустарга түшүп алып эле кетип, шаарды карап, жашоону карап, бир башкача бир өргү келет да. Аял киши көтөрүмдүү болуш керек деп коет го, үй бүлөдө дагы. Сиз канчалык пайызда көтөрүмдүүсүз? Мен баягы биз билбейм, мен окуп жүргөндө Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасын ушундай бир эме менен өткөрүп окуткан. Ошондо айтканда, жер эне деп, эмнеге жерди эне менен теңеген депчи. Ал ошончо көтөрүмдүү депчи. Ошондой көтөрүмдүү болуш керек депчи. Ар бири мен сиңирип, ошончо жаман жагы эмес, жакшы жагын алып чыгыш керек деп. Ошону азыр деле жерге бир нерсени сеп койсоң, кичинекей гүл бакча кылып ийет, ошондой эле аял заттын жан дүйнөсүндө аял заты өзү ошондой болуш керек экен да. Анткени биз болочок эне деп коет, энекемиз да ошон үчүн кыз, ар бир кыз төрөлгөндө эле биз муну ар бир басканы гүл бакча деп түшүнүп, анткени жашоосунда көп нерсени көтөрөт экенбиз да. Ошон үчүн мен өзүмдү аракет кылам көп нерсени көтөргөнгө. Ошол көтөргөндө дагы өзүмдүн жан дүйнөмө бир кандайдыр бир жакырчты алып келгеним эмес, көтөрүмдүү эмес, бирок өзүмө мындай жан дүйнөмө жакшылык нерсе алып гүлдөтө тургандай кылып көтөрүмдүү болом. Анткени кээ бирлер бар, тескерисинче жанагы терс негативный эмелерди, эмоцияларды өзүнө чогултуп алат, анан бир күн жарылат ушундай. Антпеш керек, көтөрдүңбү, барып аны башка нерсеге жаз. Өр жаз, же ошол эле гүл өстүр, же ошол эле сууга барып айт ошо арманыңды. Же баягы мен айтам, азыр курбундош кыздарыма да айтам, блокнот алып баягы жаз кылачы. Жазасызбы сиз? Мен жазам. Аябай ичим батпай экен жазам. Мурун ыр жазчумун, бирок кийин токтоп калдым, ал жаза албай калдым. 4 саат ушундай ырла жасасам ичимен чыгып кетет да. Анан кайра жеңилдеп калам. Анан ал адамга барып кайра оңду чачпайм да. Эмне себептен жазбай калдыңыз? Эмне себептен ушу балам менен көп алаксып, анан биринчи бала болгондо албетте ар бир аял заты кыйналып айтат го, мен ушу балага кандай эне болуп атам, менден бир жаман эне чыгып атат деп бир мындай бир эмелер болот го. Менде ошондой болгон. Ошол маалда өзүмдү аябай күнөөлөп бир эме киргизип алсам керек да, ошондон кийин жазбай калдым. Канча жазайын десем кийин жаза албай калдым. Ошондон кийин сездим, биздин жан дүйнөбүз ушундай бир назик, бриллиант эмеде экен да, назик таштай экен. Ошону биз коргой билишибиз керек экен да, алдыйлы алышыбыз керек экен. Аны кыла албаганда ал баягы чёрствость каяктан чыгат экен. Зыкымдык, мыкачылык, ошол биз жан дүйнөбүзгө ошол нерсенин баарын толтуруп койгондон кийин катып калат экен таштай болчу. Ошону мен ошол маалда өзүмдү уруша бергем. Бирок урушпаш керек экен да. Кайра өзүңдү сурап атканга да эмең жетиш керек экен да. Түшүнөм, азыр эле ушундай болот десем, бирок мен сенен ишенем. Сенен жакшы эне, мыкты эне чыгат деп. Азыр биристе даже курбу ата энебиз да айтпайт да, антипчи, энелерибиз да айтпайт, курбуларыбыз, эжелерибиз айтпайт. Мен азыр көргөн кыздарды биринчи бала болуп айтпайт. Анткени мен да учурунда айткан эмесмин. Түнү менен ыйлап чыкчумун. Алпежи азырында психолог, коучтар эле абдан көбөйүп кетпеди? Анан алар биринчи өзүңдү сүйсөң, биринчи өзүңө мээрим берсең, өзүңдү жакшы көрсөң, анан башкаларды жакшы көрүп, көңүл буруп сүйө аласың деп айтышат экен да. Сиз өзүңүздү ошондой сүйүп, барктап балай алдыңызбы? Ошол нерсени түшүндүңүзбү? Түшүндүм, анткени мен ар бир ошол психолог, коучтун баары карасаңар өзүнүн жашоосунда да көп кыйынчылыктар өтүп анан келгенде, алар анан кийин ошого келип, бирок алар да өкүнүшөт да, мурун неге ошол нерсе мага ошол маалда келген эмес депчи, анткени баягы убагы менен келет экен да. Анан алар башка жаштарды ошол жолдон алыс болгула деп бир жардамын берейт экен, колун сунат экен да.
Менде да болгон андайлар. Бирок мен өзүм башым менен ар бир немени баягы папам айтчы. Бир нерсени кылам, монтем десем, папам мындай каршылык көрсөтчү эмес да. Атам раматтылык кылсын деп. Мамам чырпылдап ыйлайт, кой онтпесин, минтип калат да деп алдын ала билип атат да, жашоону көрүп калганда. Мен жок кылам десем, атам кылсын. Өз башы менен көрөт. Экинчи кыйын дейт да, ал жашоосунун 1 жылы, 2 жылы кетет дейт, бирок кийин жашоонун алдамдарды талдап калат, жашоону талдап калат, жашоонун баркын билет деп калганда өтө кымбат келет экен бул тажрыйбачы. Бирок өзүң башыңан өткөн бул жеңил болот, кийинки өзүң балдарыңа жакшы колдоочу болуп берет экенсиң да, ошонусу жакшы экен. Сизди мындай чыгармачыл адамдарды же шоу чөйрөсүнүн адамдардын арасынан көп көрө бербеймин да. Сиз өзүңүз аралашпайсызбы? Эмне себептен? Жакшы эле чакырып мен кылышат, анан көбүнесе өзүм каалабайм да. Анткени мен каякта жүргүм келет, каяктан мен өзүм жан дүйнөмө бир жакшы нерсени ала алсам, жакшы нерсени үйрөнсөм, анан бая эле көнүмүш эме болуп ичип жеп эле туруп кетме болсо, анда баягы эмеде деле бар тайм менеджмент дейт. Ар бир убактыңды баалай бил. Биз өзүбүз баалабасак, башка адам баалабайт да. Анан кадыр барктуу мындай эме болгон адамдарга аракет кылам. Убакыт өткөн сайын мындай жөн эле убакытты короткон жерде эмес, мындай өзүңө пайдалуу, көңүлүң, жүрөгүң тынч жерде болууну каалайсың. Эми чыгармачылыгыңызга кайтсак, эмне жаңылык болуп жатат? Жакын эле тасмага тартылып өттүңүз, Ооба, Кудайым буйруса, аяш 3 деп Кудайдын эмеси менен, батасы менен, элдин деми менен эле кетти. Анткени эч кимдин баягы башында аяшты баштаганда эч кимдин оюнда жок болчу, 3тү тартабыз, 2-ни тартабыз депчи. Эл талап кылып атты, элге жүрөгүнө, түнөгүнө эме алып атат, орун алып аткандан кийин биз алар менен деми менен кетип атабыз да. Анан ошо аяш 3кө чейин Кудайым буйруса жетиптирбиз. Анан тартып бүттүк. Эми азыр монтаж үстүндө дейт командасы менен. Үй сатылат, продается дом деген тасмада да ошо фестивалдан жакшы байгелүү орунду албадыңызбы? Кандай сезимдер болду? Маякта сезимдер. Бул канчанчы сыйлыгыңыз? Же биринчиби? Биринчи эле чет өлкөдөн алып келген биринчи эле сыйлыгым. Бияктан акыл бирсин алгам, андай ошо кумар тасмасынан. Бияктан үй сатылаттан Турциядан алдым да. Мага эми эч кандай башка деле эмелерим жок болчу. Аны алам деп деле талпынып иштеп жүргөн жок. Мен жөн эле ошо элге жагып атабы, иштеп тартылып берейин деген максатта эле жүргөм да, тартылып. Жана ошондо отуруп 10 жыл тартылып калыптырмын. Анан ошо 10 жылдыгымдан ошо Кудайдын буйругу экен. Турциядан ошо продается домдон Талайбек Кулмендиевдин тасмасынан. Алгы тасмага деле жок деп мен айткам, анткени кыйналып калам, оор экен сценарий депчи. Десем жок, ошо сен тартыл деп, бирок ошо рахмат командага, режиссерго мени колдоп иштей аласың деп мага ишенич көрсөткөндөн, аяктан да ушунун жумушун токтотуп коюп, 2 жума суранып, барып тартылып келген да, күн суукта, кышында болчу. Анан ошол эмгегим кыргыз элиңенден мурун чет өлкөдө бааланып аткандан кийин аякта мен сиңген чоң режиссер, продюсерлор отурат да, актер, актрисалар, алардын колдоосу менен ушинтип мага ыйгырылганда, албетте чочудум. Чочуп дароо эле Кыргызстан эли эмнеде болду экен дегенде комментарийлер окуганда ичинде жүрөгүм обуйлады да. Элим да колдоп, элим дагы макул болуп аткандан, демек мен татыктуу экенмин депчи. Анткени көп эмеде окугам, жаш кыздарга, жаштарга бергенде эмнеге бизде ушундай актрисалар турса туура эмес бердиңер деп айтканданчы, мен деле өзүм ичим ачышы, мен деле ошондо айтчымда. Анан өзүм башыма келгенде дароо эле корктум да, кой, кантип ушундай болсун депчи. Анан жок, эл эме кылганда, анан мынтип карасам, кылчайып карасам, 10 жыл билимим жок болсо да, актрисалык 10 жылдан эмгек кылып кайтты. Акыркы суроолорумдун бири, Калип эже, сиз мындай 2 жумушта иштейт экенсиз, анан мен айтып калбадымбы, чыгармачылыктан деле азыр жакшы табышат го, Инстаграм, реклама деген десем, сиз андай жанталашкан акча мага жукпайт деп калдыңыз да. Мага негизи ошондой акча жукпайт экен, анткени кичинебизден баягы союздун ураганында өткөн балдар, доордун балдарыбыз биз да. Анан биз ар бир акчаны эмгек кылып таап үйрөнүп калган экенбиз. Мага мындай акча дегиле жукпайт да. Же анда эле иштебей эле коюшум керек да. Мен баягы кара терге түшүп, маңдай терим менен ушундай эмгек кылсам ошол жугат экен да. Анткени
Анан кийин мен дагы кийинки муундун эсинде плов эме кылган, реклама кылган, анан купальник реклама кылган, көйнөк реклама кылган деп эсине калгым келбейт чын элечи. Бир ошол актрисалык жактан бир эме нукта алдымбы, ошол жактан эле калалы депчи, анан жанагындай туруп мындай болуп кетти, тигиндей болду, анан муну рекламировать. Мен ар бирине жооп бере албайм да, мен деген бизнесмен эмесмин да, ал мүмкүн креми жакшы, жаман. Мен мактап койдум, же мага обслугасы мага жакшы нерсени жиберип койду, а башка кардарларга жаман нерсени берип койду да. Андайлар болсо менин аброюма шек келет да, менин ичим ачышат, мен жооп берип калам да, ал тиги дүйнөдө да мен жооп берип калам да. Мисалы үчүн кремди рекламалап койдум, жакшы крем деп мага берди, а сиз барып мени Калпе аябай ошон колдон өттүрүп келсе, сизге жакпай калды, анан тигин эстебей мени эстейсиз да, ошо айтып келем деп. Азыркы жумушуңуз саясатка жакыныраак экен. Балким келечекте планыңыз бардыр. Кудайдын эми баягы биздин орустар айтмакчы, мы полагаем, Бог располагает дейт. Биз бир нерсени ойлойбуз, бирок биздин оюбуздан дагы, тилегибизден да мурун Кудайдын тилеги биздикинен да 1000 эсе сонун депчи. Кудай жака, Аллахтын жака бир кадам таштасаң, 1000 кадам ал сен жака таштайт депчи. Анан баарын Кудайга тапшырып эле, ошол жака аттанып эле, акырын эле кичинекей бир эме болсо дагы иштей берейин деп кирдим. Анан эртең мүмкүн шайлоолордо ошондой элге таанымал жүздөрдү партияларга кошушат го, көбүрөөк добуш алыш үчүн. Балким сизге сунуштаса, сиз кандай дейт элеңиз? Жок, мүмкүнчүлүк болсо, анда дагы жөн эле менин баягы кино жаатында жүргөн эмемен эмес, өзүнчө бир башка бир кандай десем, жүздүк алып чыгыш керек да. Анын үчүн мен ошондой менен эле уговор менен эле бармакмын да. Анда иштешим керек, мен күн түн иштешим керек эл депчи, элге ошол нерсени жеткире алышыбыз керек, шаарыбызды гүлдөтүшүбүз керек депчи. Ошондо ал мен мындай эле баягы жөн эле добуш алыш үчүн эле сизди кошуп алса болот. Андай болсо мен албетте анда баш тартам. Андан көрө чыкпай эле пол жусам да, өзүм ак эмгегимен иштеп жүргөн жакшы да. Калпеже, анда ушундай маекти жыйынтыктайлы. Мен өзүм дагы энемин, анан сиз азыр айтып калдыңыз, балдар машинада күтүп атат депчи. Ошон үчүн бир аз мындай тынчсызданып убакытты батыраак өткөргөнгө аракет кылдым. Бирок адам мындай ачылбаган дүйнө, сиз менен кененирээк таанышып, кененирээк маек кургум келген болчу. Ушул нерсеге дагы рахмат сизге. Буюрса дагы жолугуп, жакшы маек курабыз. Сиздин ийгиликтериңизди гана элдерге жеткирип жүрөлү. Рахмат сизге. Ушул көрүүчүлөргө, бизди көрүп жаткан айымдарга кайрылууңуз болсо, айтып койсоңуз болот. Айзат, сага рахмат. Ушундай аял затына арнап, мен жана айтып аткан аял затын колдош керек, аял зат биз түшүнүшүбүз керек деп атпаймынбы? Ошон сезе билип, өзүңүздө эне экенсиз, жубай экенсиз, жолдошуңузду дагы колдоп жүрөт экен, демек бул жашоодо бир кандай болсо бир 2-3 тепкич өйдө туруп турсуз да, бир эмеңизди табып турсуз да, ошонуңуздан кайтпаңыз. Силерге биринчиден ошону каалайм. Ошо кыздарыңызды силерден өткөн жакшы, мыкты инсан болсун, аял заты болсун. Анан бизди көргөн аял затынын баарына эмне каалайм? Психологдор айткандай, өзүңдү сүй эмес, бир эле Кудайга тапшырып коюңуз. Ар бир нерсени кылган ишиңерди Кудай десеңиз, Кудай деген курга албайт дейт да. Мен ар бир таң аткан баарын ошо Кудайга миң бир таразымын, шүгүрчүлүк келип турам. Ошо силер да Кудайга тапшыргыла, коркпогула. Анан Кудайда эле жүргөн эмеки, анан кийинбей, намаз окубай дейт, бирок антип айтканыңдар да мүмкүн болушу мүмкүн да, бирок менин жүрөгүмдө азыр ошол нерсе жаратылган бар. Бирок намазды биз эмес, намаз бизди талат экен да. Анан Кудай буйрса ага дагы жакындап калгандырмын мен. Кудайым ошо мени азыр акырындатып, баягы өзүнө катуу тийбесин деп мындай эмеден алыстатып келаткандыгына байланыштуу. Анан ар бир аял затына каалайт элем, ошол Кудайым силерди колдосун. Аял затты кылып жараткандан кийин демек силер Кудайдын сүйгөн эң жакшы пендесисиңер, ошондон кайтпай жүрө бергиле. Калпежанда суроолорум сизди капа кылган жок деп ойлойм. Буюрса кийинки жолдо жакшы даярданып, жакшы маек курабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, анда сиздер да убактыңыздарды бөлүп, атайын ушул берүүнү көргөнүңүз үчүн чоң рахмат айтабыз. Каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир калтырсаңыздар биз ыраазы болобуз. Анда кийинки берүүдөн жолукканча саламатта туруңуздар деп айтабыз.